Чек ара боюнча Тажикстандагы отурум аяктады. Жыйынтык. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын отуруму жыйынтыкталды. Жолугушуу Тажикстандын Согди облусунун Гулистан шаарында өттү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Кыргызстан менен Тажикстандын делегацияларын эки өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагалары генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев менен генерал-полковник Саймумин Ятимов жетектеди. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо маселеси боюнча кызуу пикир алмашуу жүрдү. Кеңешменин алкагында укуктук маселелер боюнча жана топографиялык жумушчу топтордун жолугушуусу өтүп, анын жүрүшүндө Кыргыз-тажик чек арасы делимитациялоо маселесин талкуулашты. Кеңешменин алкагында чектеш аймактардагы чыр-чатак абалдардын келип чыгышынын алдын алуу багытында өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиевдин жана Согди облусунун төрагасы Ражапбой Ахмат Сооданын жолугушуусу орун алып, ага Баткен облусунун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышты. Тараптардын макулдашуусу боюнча Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги жыйыны Кыргызстандын аймагында өтөт. Маалымат булагы Ring KG.